Арбаңыздар, урматтуу Манас телеканалынын көрөрмандары, кутмандуу ушак күнүңүздөр менен. Урматтуу меймандар, бүгүн биз сиздер менен биргеликте Кыргызстандагы билим берүүдөгү жаңы баскыч, Маариф Сапат биригүүсү жана жаңылануулар тууралуу сиздер менен маек корууну чечтик. Жана бүгүн биздин студиябыздын мейманы Кыргызстан Маариф фондунун башкы мүдүрүнүн орун басары Кыялбек Акматов. Саламатсызбы, кош келдиңиз. Саламатсызбы. Кандайсыз? Жакшы. Биздин студиябызга келгениңиз үчүн сизге чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Жана алгач айта кетсеңиз, бул Маариф фонду тууралуу кененирээк маалымат бере кетсеңиз, жалпы биздин көрөрмандарыбыз үчүн. Чоң рахмат биринчиден чакырганыңыздар үчүн. Бул Түркия Маариф фонду, Түркиянын парламентинин билим берүү министрлигинин чечими менен түзүлгөн, билим берүү багытында иш жүргүзгөн фонд болуп эсептелет. Быйыл ошол Кыргызстанда 5-чи жыл өзүнүн Кыргызстан Маариф фонду катары жумушун жасап атат. Ал эми жалпы дүйнө жүзү боюнча бул Маариф фондунун 60тан ашык өлкөдө 500гө жакын билим берүү мекемелери бар. Бул ошол Түркиядан сырткаркы башка өлкөлөрдө билим берүү ишмердүүлүгүн жүргүзүү багытында иш алып барат. Негизинен бул фонддун бул коммерциялык фонд эмес, эч кандай бир пайда табууну көздөбөйт. Болгону ушул билим берүү системасын жайылтуу ар кайсы өлкөдө ошол өлкөнүн өзүнүн мамлекеттик программасына, билим берүү программасына, билим берүү стандарттарына, окуу пландарына ылайык билим берүү ишмердүүлүгүн жүргүзөт. Ошол менен катар эле ошол Маариф фондунун өзүнүн түзгөн баягы эл аралык билим берүү программалары бар. Мына ошол программалардын иш жүзүнө ашырууну дагы колго алат. Абдан жакшы экен. Сиз айтып калбадыңызбы, ушул 5 жылдан бери Кыргызстанда иш алып барып келе жатат деп, анан ушу Сапат жана Маариф тууралуу дагы кененирээк айта кетсеңиз. Алгач бул Кыргызстан Маариф фондунун алдында Маариф билим берүү комплекси ачылган. Мына ошол билим берүү комплексте учурда 1500гө жакын окуучу, 200дөн ашык кызматкер эмгектенет. Ошол 1500дөн ашык окуучуга 150дөй мугалимдик курам жалпы билим тарбия берип келет. Ачылган күндөн баштап ал жерде билим берүү программасы биринчи кыргыз жана орус тилиндеги билим берүү министрлигинин, азыр агартуу министрлигинин бекиткен окуу планынын негизинде окуу жүргүзүлөт. Андан сырткары ушул эл аралык баягы билим берүү системасы болгон Кембридж программасы. Ушул 2 программада мамлекеттик деген бул жергиликтүү, анан эл аралык программанын алкагында билим берүү жүргүзүлөт. Ошону менен катар эле ал жер жеке мектеп болгондуктан биздин окуучулар бир күн кечке ошол мектепте болот. Ар кандай кружоктор, тарбия иштери, иш-чаралар ар түрдүү багытта жалпы комплекстүү түрдө билим тарбия берип келатат. Андан бир топ ийгиликтер бар, жетишкен ийгиликтер бар. Алтын сертификат чыкты бүтүрүүчүлөрдөн. Буга чейин анан быйылкы бүтүрүүчүлөрдөн деле эң баягы 200дөн жогорку 230-240 баллдын тегерегинде бүтүрүүчүлөр жалпы республикалык тестирлөөдөн балл алып, жакшы ийгиликтерге жетишти. Жыл сайын бүтүрүүчүлөрүбүз, Маариф мектебинин бүтүрүүчүлөрү дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүндө, мисалы ошол Түркияда, Америкада, Кореяда, Кытайда иши кылса, бүт өлкөлөрдө окуу жайларга тапшырып, гранттык негизде билимдерин улантып жатышат. Анан Технофест жанагы робототехника боюнча дагы дүйнөлүк баягы кружокторго, атайын фестивалдарга катышып дагы абдан жакшы конкурстарга катышып, натыйжаларга жетишип келатат. Алар менен биз дагы ошол социалдык тармактардан же болбосо жаңылыктардан көрүп аябай кубанып турабыз. Анан бирок ошол сиз айтып калдыңыз, бул Маариф фондуна келгенден кийин өзүнүн окуу комплекси бар болчу. Андан кийин мунун ичине Сапат билим берүү комплекси да кирди. Ушул процесс тууралуу айтыңыз. Ал эми быйылкы жаңы жылдан баштап, ошол январь айынан баштап мурунку Сапат эл аралык билим берүү мекемелеринин башкаруусу түзүүчүсү катары Түркия Маариф фонду
мына өткөрүлүп берилди. Мына ошол күндөн баштап бизде учурда 17 мектеп, 1 университет ошол Маариф фондунун алдында иштеп жатат. Жалпы жонунан бул сапат мектептеринин буга чейин эле бир 30 жылдык калыптанып калган бир системасы бар. Мына ошол системаларды баягы чок кылбастан, аны үзгүлтүккө учуратпастан улантып кетүү, бирок ошону менен катар эле Маарифтин дагы дүйнөлүк тажрыйбасы бар да, бул билим берүү системасында. Мына ошону менен айкалыштыруу, баягы биримдикте бир түзүлгөн бир түзүм катары биргеликте иш алып баруу багытында жумуштар жасалып жатат. Көп жумуштар бар. Буга чейин өткөргөн күндөн баштап 5-6 айдын жүзү болсо, ошол бүгүнкү күнгө чейин да бир топ жумуштар аткарылды. Мейли материалдык, техникалык базасы болсун, аны чыңдоо багытында болсун. Ошону менен катар эле билим берүү, тарбия багытындагы бир жаңылыктар болсун. Мына ошоларды колдоо, кубаттоо, мурункуну өнүктүрүү да бир жаңылыктарды киргизүү багытында иш алып барылып жатат. Учурда 17 мектептин ар биринде азыр ар бир мектепте ошол ремонт иштери. Жалпы жонунан балдарга жакшы шарт түзүү, мугалимдерге жакшы шарт түзүү, өнөктөштүк абдан мындай катуу башталган учуру. Бардык мектептерде учурда ошол ремонт иштери жүрүп жатат. Ар бир аймакта бар болчу. Ар бир аймакта бар. Негизинен Бишкек шаарында 2 мектеп, 2 лицей, бир башталгыч толук эмес мектеп бар. Токмокто 2 мектеп бар. Кара-Балтада 1 мектебибиз бар. Ош шаарында 2 мектеп бар. Ысык көлдө 2 мектеп бар. Баткенде 2 мектеп бар. Жалал Абадта 1 мектеп бар. Ар бир облуста Кыргызстандын 7 дубанында дээрлик мектептердин бардыгы бар. Буга чейин иш жүргүзүп келген. Анан бул жерде Ала Тоо университети бар. Азыркы учурда аларды тазалоо, жаңы окуу жылына даярданып жаткан экен да, мындай оңдоо түзөө иштери. Ооба, эми балдардын жакшы, эми биздин мектептердин азыр учурда Маарифке караган мектептер, сапат мектептеринин да бир өзгөчөлүгү бар да, бул жерде балдар жатып окушат. Дээрлик бардык мектептерде бир башталгыч билим берүү мектебинен башка жатып окушат. Бул жерде комплекстүү бир мамиле керек. Ал жерде бир гана билим берүү, окуу эмес да, ал жерде тарбия бар. Баланы өнүктүрүү бар. Анан ошону менен катар эле өзүнчө бир түзүмдөгү бир курамдын ичиндеги мектеп болгондуктан сет деп айтабыз го. Буларга дагы мугалимдерди даярдоодо, мугалимдерди өнүктүрүүдө өзгөчө бир мындай мамиле керек. Ошондуктан ар бир нерсе баягы пландын негизинде, жакшыртуунун үстүндө, өнүгүү пландардын негизинде учурда Маариф фонду иштеп жаткан мезгили. Ушул жерден жакшы айтып калдыңыз, өзүңүз дагы ошо окуучулук курам тууралуу айта кетсеңиз. Окуучулук курам бизде негизинен баягы жатак интернат тибиндеги мектеп болгондуктан 7-класстан окуучулар кабыл алынат да, 7-класстан баштап окуучулар бизде жатаканаларда жатып окушат. Буларга деген демек сабактан тышкаркы мезгилде булардын балдардын жеке өнүгүүсүнө, булардын тарбиясына, булардын коопсуздугуна, алардын ден соолугуна абдан өзгөчө бир шарт, камкордук мамиле керек, кылдат мамиле керек. Ал эми 1-класстан 6-класска чейин бул башталгыч билим берүү болот дагы. Учурда Кыргызстанда 12 жылдык билим берүүгө баратпайбы? Бизде мурун 1-класстан 4-класска чейин башталгыч билим берүү болсо, азыр 1-класстан 6-класска чейин билим берүү бар. Булар башталгыч класска катары кирет дагы, булар жатпайт, бирок булар дагы бүтүндөй бир күндү кечке мектепте өткөрүшөт. Ошон үчүн биз бул окуучуларга ар бир мектебибизде 2 программа. Биринчи мамлекеттик билим берүү программасы, билим берүү стандартынын негизинде кыргыз класстар, орус класстар бар. Бул жерде ошол учурдагы кыргыздын ошол билим берүү менен айкалыштырып эле тарбиясы, оңго жол, улуттук баалуулуктар, ушулар менен кошо кыргыз орус тилинде билим берүүнү жүргүзүү. Андан сырткары учурда азыр ошондой тенденция бар да, балдарыбыз эл аралык баягы деңгээлде стандартта окусун, дүйнөгө чыксын деген, ошон үчүн Кембридж программалары, IB программалары, булар боюнча да бир топ иш аракеттер жүргүзүлүп атат. Сапаттын буга чейинки баягы Кембридждин айрым
баягы сертификаттарына алууга аракет жасалган мектептер бар экен. Бирок толук аягына чыкпагандыктан мына Марифке карагандан кийин дээрлик бардык буга чейинки ал жердин өзүнүн төлөмдөрү бар да. Кемириш программасын алыш үчүн, сертификациясын алыш үчүн, аккредитациядан өтүш үчүн ошолордун төлөмдөрү төлөнүп, дээрлик аккредитациянын бардыгы мыйзамдуу аягына чыгуунун үстүндө азыр дээрлик аягына чыгып калды Кемириш программасы. Андан сырткары биздин Бишкек шаарында эл аралык программадагы Кемириш мектебибиз бар, бир ЮИС деп аташат. Ошол мектепте биринчи жолу Кыргызстанда IB эл аралык программасын ишке ашыруу боюнча азыр аракеттер жүрүп жатат. Бул Кыргызстанда биринчи болуп эсептелет. Мына ушуну дагы региондогу мектептерибизде параллелдүү түрдө Кемириш программасын аккредитациядан өткөн, сертификатталган программа менен окутуу үстүндө дагы чоң иштер жасалды. Алардын баягы стандарттарындагы өзүнүн сертификацияланган окуу китептерин сатып алуу боюнча чоң инвестициялар жумшалды Түркия Маариф фондунан. Окуу китептерин сатып алуу боюнча, алардын талаптары боюнча STEM предметтер жана химия, биология булар боюнча лабораториялар керек да, дүйнөлүк стандартка талап кылган. Ал лабораториялар жасалууда азыр. Демек, биздин балдар мектепте баягы көп тилдүү баягы балдар жетилип чыгат десек да болот да. Биринчи өзүнүн эне тилибиз болгон кыргыз тилин өнүктүрүү багытында, экинчиден англис тилинде, анан түрк тилин кошумча үйрөнүшөт дегендей, орус тилин үйрөнүшөт, көп тилдүү баягы бүтүрүүчүнүн модели катары көп тилдүү окуучуну чыгаруу. Ошону менен катары дүйнөлүк деңгээлге буларга шарт түзүү дүйнөгө чыккан. Туура, жакшы экен. Анан ошо окутуучулар тууралуу айта кетсеңиз. Окутуучулар, мугалимдер эми Сапат билим берүү мекемесинде мурун иштеп келген мугалимдерибиз бар. Анан дайыма бул билим берүү мекемесин ушундай түшүнүш керек да. Бир мугалим деген бир мектепте эле бир өмүр бою жеке менчик мектептерде мындай көп жыл эмгектенет деген деле түшүнүктөн алыс болуш керек. Анткени баягы замандын шартына жараша ар түрдүү өзгөрүүлөр, мугалимдик курамда өзгөрүүлөр болуп турат да. Башка жака иштегиси келгендер болот. Ошол сыяктуу бир 100дөн 4%, 100%дан бир 4% мугалимдерде алмашуу болду. Анткени алар өздөрүнүн жеке тандоосу менен башка мектептерге кетишти. Анан айрым мугалимдер бир муктаждыкка жараша жаңы мугалимдер алынып келинди, орун алмашты. Ошол 100дөн 4% деп айтсак болот да. Анан дагы ошол мугалимдер менен толуктоо процесси жүрүп атат. Анткени окуу баштала элек, август айында буюрса толук комплектте бүтөбүз деген оюбуз бар. Бул жерде жеке мектепте, анан биздин мектептерде талап кылынган бул тил билүү деңгээли дагы. Кемириш программасы болгондуктан, анан 7-класстан баштап бизде STEM предметтер англис тилде окулгандыктан, ошол предметтерден англис тилдүү адистер талап кылынат. Бул дагы Кыргызстандын шартында бир аз проблема, анткени адис табуу кыйын, мугалим табуу кыйын. Ушул боюнча дүйнөнүн башка өлкөлөрүнөн мугалимдерди тартуу, Кыргызстандын өзүнүн потенциалын пайдалануу, англис тилдүү университеттерде эле азыр жалпы буга баратат да. Ошол университеттен бүткөн бүтүрүүчүлөрдү алып келүү, бул багытта иш аракеттер жумшалып атат. Мындай чоң бир кадрдык өксүк жок. Ар бир мектеп өзүнүн баягы муктаждыгына жараша кадрлар менен азыр комплектте бүтүп калды десек да болот. Албетте, бул инвестиция, эң жакшы инвестиция бул адамга болот эмеспи? Адам баласынан ошо кенедейинен баштап туура билим алса, сапаттуу билим алса, өзүнүн алдыдагы жашоосунда дагы дүйнөнү ошол учурда биздин өлкөбүздү өнүктүрүүгө дагы өзгөчө чоң салымын кошот эмеспи? Балдарды даярдап, же болбосо балдарды тарбиялап чыгаруу бул өтө оор жана машакаттуу бир жумуш. Бул жакта да жакшы иштерди алып барып жатыпсыздар. Сиздерге дагы чоң куттуктай кетели. Жана айта кетсеңиз, ушул иштерди алып баштаганда кандай көйгөйлөр менен тушуктуңуздар, аларды буйта өтө кандай болуп атат, ушул тууралуу айта кетсеңиз. Эми туура айтасыз, баягы ар кандай бир жаңылыкка кадам таштоо, кандайдыр бир өзгөрүүлөрдү жасоодо тоскоолдуктар, кыйынчылыктар кездешпей койбойт. Бул жерде эң негизи ар бир ошол жерде эмгектенип жаткан педагогикалык курамдын же техникалык жумушчулардын кабыл алуусуна байланыштуу, анан ата-энелердин кабыл алуусуна байланыштуу бир топ мындай түшүнбөстүктөр, ар кандай бир мындай
жакшы тааны элек учурда бир топ кыйынчылыктар болду, бирок алардын баардыгы убактылуу болду. Мындай өтө деле чоң бир кыйынчылыкка мындай тушуккан жокпуз. Учурда азыр баардыгы түшүнүп, жаңылануу керек экендигин, ошол дүйнө бир дайыма өзгөрүүгө учурап жаткан учурда билим берүү системасында дагы бир атайын түзүлгөн бул системада сапат билим берүү системасы ушуга дагы бир жаңыча мамиле керек экендигин түшүнүштү. Көпчүлүк кесиптештерим түшүндү. Анан кол созуп, бирге иштешип, ар бир өзгөрүүгө баягы биримдикте кадам таштоо боюнча иш-аракеттер жасалып, мындай учурда азыр жакшы багытка түшүп калдык да. Эң негизгиси биз Маариф фонду мугалимдердин, окуучулардын, ата-энелердин ишенимине кирүү. Аларга биз эмне жасап бере алабыз? Эмнеге багыт бере алабыз, анан эмне өзгөрүүлөрдү жасай алабыз. Мунун баарын биз ар бир мектепте кесиптештер менен кездешүүдө, ата-энелер менен кездешүүдө ар бирин түшүндүрүп, маалымат берип, анан ишибиз менен көрсөтүп жаттык. Бирок дагы да эрте, мындай баарын жасап койдук, бүттү деп айта албайбыз, бирок муну келечек көрсөтөт. Бирок ошондой жакшы кадам, биздин негизги максат биримдик менен алдыга да, биримдик менен алдыга умтулуу. Анан бардыгын баягы иш процессинде көрөт, натыйжасында, мөмөсүн көргөндө анан адамдар мындай түшүнүп калышат да. Бир эле нерсени айталы, мисалы, ошол эле бүтүрүүчүлөрдүн жогорку окуу жайга ларга тапшыруу маселесинде. Эми сапаттын бүтүрүүчүлөрү деле дүйнөнүн ар кандай өлкөлөрүндө окуп жатышат. Бирок деген мисалы сапаттын бүтүрүүчүлөрү бир учурда Түркиянын университеттерине тапшыруу мүмкүнчүлүгү жок болгон. Азыр чектелип калган. Дээрлик, муну Маариф фондуна өткөндөн кийин бул маселе алынып ташталды. Мына быйыл ошол Түркиянын жанагы мамлекеттик экзамени бар, мына ошолордун негизинде Түркия бурслары деп коет го, жана стипендиялары 120дан ашык окуучу биринчи этаптарынан өтүп, азыр мына жакынкы күндөрдө аңгемелешүү этабында турушат, документтерин тапшырышты. Буюрса, булардын ичинен ошол Түркиянын мамлекеттик эң алдыңкы окуу жайларында окуп калуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болгон окуучуларды күтүп жатабыз да. Бул дагы бир мүмкүнчүлүк, бул дагы бир шанс. Ошону менен катар эле буларга дагы дүйнөлүк бүтүндөй башка өлкөлөрдүн окуу жайларына чыгуу мүмкүнчүлүгү дагы болуп атат да. Ар бир нерсенин алдында мындай бир жакшы жагы бар да, жакшы жагын көрө билишибиз керек. Ошон үчүн аракеттер жумшалып жатат. Анан албетте бул билим берүү мекемеси бир тирүү организмге окшош да, жаңыланып турушу керек, улам-улам дүйнөлүк ошол эле учурда тенденцияларда, билим берүү тенденцияларга да карап туруш керек да. Бул жаатында ошол жаңы окуу жылында кандай жаңылануулар күтүп турат ошол билим берүү жаатында? Туура айтасыз, билим берүү бул токтобогон процесс. Жана бизде тарбия ишинде танапис жок деп коет го. Бул билим берүү, тарбия экөө кошо айкалышта кетиш керек да. Анан кийин биздеги негизги бир максат дагы баягы билимдүү эле адамды мындай чыгаруу эмес, бир тарбиялоо деген. Ал жетишкен ар тараптуу инсанды жетилдирүү да. Ошондуктан азыркы эле мурун эле айтып келгендей, жаңы окуу жылында биринчиден мектептин облик, баягы сырткы адамдарга көрүнгөн тарабы өзгөрүүгө учурашы мүмкүн. Анын имараты дейли, анын ичиндеги жагымдуу атмосфера дейли, балдарга түзүлгөн шарт, мугалимге түзүлгөн шарт дейли. Булар эми сырткы мындай физикалык лабораториялар, окуу китептер, башкалар. Ал эми программасында дагы ошол жана эле айтып кеттим, мисалы IB программасын менен биринчи Кыргызстанда мектептин иш баштоосу. Ошол эле Кембридж программаларынын сертификацияланышы, аккредитациядан өтүшү, булардын өзү чоң жаңылык. Алардын сапаттуу окуу китептери менен ошолордун камсыздалышы, андан кийин педагогикалык кадрлардын да азыр учурда эми биздин эң негизги баягы бир жакшы сөз бар го. Мектептин билим сапаты бул мугалимдин билим сапатынан ашып түшпөйт деген. Ошон үчүн биз педагогикалык кадрлар менен иштөө. Аларга азыр пландарды түзүп, ар бир предмет боюнча кантип алардын билимин өркүндөтөбүз. Кантип аларды дагы жетишкен мугалим кылып кошумча дагы эмнелерди бере алабыз. Булардын үстүнөн азыр пландарыбызды иштеп жатабыз. Буюрса август айында бизде Бишкек шаарында жалпы мектеп
17 мектебибизден кафедра башчылары деп коебуз, баардыгы чогулат предмет боюнча, ал жерде жаңылыктарды беребиз, пландарды беребиз, эмне жумуштарды аткарабыз, жол картасын беребиз дегенде, анан ошону менен алдыга карай кетебиз. Анан эң негизгиси бизде дагы бир басым жасай турган бул тарбия. Биз баягы президент тарабынан кол коюлуп чыгарылган жарлыктар оңго жол деген, биз оңгулуу тарбия деген бир тарбия программасын ушул мектептерде ишке ашырууну мындай көздөп жатабыз. Биздин өзүбүздүн Кыргызстандын балдары дүйнөлүк билимди алып атып, ошону менен кошо өзүнүн оңгусун, өзүнүн дээриндеги бир баалуулуктарды кошо өнүктүрүп кетүү боюнча ар бир класста ар бир баланын билим берип атканда ушул тарбияны кошо алып кетүү боюнча бир оңгулуу тарбия деген бир жобону, тарбиялык программаны берип, ошонун үстүндө жатаканадагы жаткан балдар, окуп жаткан балдардын бир тарбиялануу процессин жакшыртуу үстүндө иштеп жатабыз. Программалар 12 жылдык программа, 12 жылдык билим берүү системасына кетип аткандыктан, ошол агартуу министрлиги тарабынан түзүлгөн баягы окуу планынын негизинде дагы окуучуларыбызга, ата-энелерге түшүнүктөрдү берүү, алар боюнча өзүбүздүн дараметке жараша кошумча мугалимдерге бир методикасында дагы башка бир жаңылыктарды берүү, дүйнөлүк мисалы сабак тизилөө деген lesson study деген программа бар да. Мына ушуну буга чейин эле пайдаланып келишет, бирок ушунун дагы кошумча ушуга бир программаларды берүү, жоболорду берүү, мугалимдерди өнүктүрүү, ушул боюнча ата-энелерге бир ыңгайлуулуктарды жаратуу, мектеп менен иштешүү маселесинде эми келишимдик негизде окушат да, баягы жеке мектептер болгон үчүн аларга жеңилдиктер, ушул багытта жумуштар, жаңылыктар буйруса жасалып жатат. Мындай сиз айтып калдыңыз, ошо баланы комплекстүү түрдө тарбиялап, жалгыз эле билим бербестен, бул адамдык сапатындагы, өзүнүн тилин, тарыхын дагы үйрөткөнгө аракет кылабыз деп, бул абдан жакшы нерсе экен. Ошол эле учурда балдардын бул кандайдыр бир ийримдерге барып, өздөрүнүн бир талантын өнүктүрүп, анан ошол учурда дагы башка өлкөлөргө барган, кандайдыр бир конкурстарга же болбосо мындай коом менен кандай интеграция болот балдар, ошолор тууралуу айта кетсеңиз. Рахмат. Негизинен бизде мектептерде, айрыкча жеке менчик мектептерде олимпиада деген түшүнүк бар. Бизде сапат мектептеринин негизинен дүйнөлүк олимпиададан Кыргызстандын намысын коргогон, алтын алган, коло алган, күмүш алган окуучуларыбыз бар. Буга чейин деле болуп келди. Быйыл деле ошол жакшы бир ийгиликтерге жетишип келишти. Бизде атайын сапат билим берүү мекемесинде олимпиада борборлору болгон мурун. Азыр ушул олимпиада борборлорун дагы бир башкача өңүттө өнүктүрүү, аларга башкача мамиле жасоо, балдарды дүйнөлүк олимпиадага даярдоодо бир жаңыча мамиле жасоо боюнча дагы атайын иш аракеттер, ал жерде түзүлгөн шарттар жүргүзүлүп жатат. Ошол эле жалпы республикага даярдоо боюнча дагы алтын сертификатка быйыл сапат мектептеринен чыккан аябай жакшы көрсөткүчтөр болду да, алтын сертификаттар. Мына ушулардын дагы түзүлгөн шарттар, алардын жогорку окуу жайларга тапшыруусу өздөрү каалаган. Анан эң жакшы окуган окуучуларга ушу мотивация берүү, кесип тандоодо ар бир мектепте, биздин мектепте психологдор иштейт. Ошол психологдордун бир штаты бул кесипке багыт берүү боюнча адис. Алар 10 класстан баштап эле 9 класстан баштап керек болсо ар бир окуучунун психологиялык баягы диагностика жүргүзүп, алардын жөндөмүнө жараша кайсы кесипке, кайсы багытка ыңгайлашкан, аны аныктап, ата-эне менен бирге тренингтерди өткөрүп, семинарларды өткөрүп, ата-энеге ошол аныкталган тесттерди берип, анан баланы бизде 9 класстан баштап профиль класстарга бөлүнөт, 3 профилде, гуманитардык, жана математикалык, табигый, ушундай профилдерге бөлүнөт да. Балдар ошол өздөрүнүн бөлүнгөн профилине жараша 10 класстан баштап 3 профилге бөлүнүп окушат. Ошол жерде ийримдерде өзгөчөлүктөр бар. Мисалы гуманитардык, гуманитардык балдар, мисалы ал журналист болот, мейли ал бала, мейли филолог болот, мейли мугалим болот, мейли психолог болот. Ушул багытта сабактардын мындай тизмеси, кайсы сабактарды балдар окуш керек, мисалы риторика деген, чечендик өнөр болбосо, мектеп психологиясы деген ушул сыяктуу өзгөчөлөнгөн сабактар. Албетте мамлекеттик стандарттан чыкпай туруп, базистик окуу пландагы негизги предметтер сакталып туруп, мектеп өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша башка жаңы предметтерди киргизүүгө өзүнүн укугу бар. Бул билим берүү мыйзамында деле көрсөтүлгөн да. Мына ошол багытта анан ийримдер дегенде, мисалы Маариф билим берүү комплексинде бизде
30-га жакын ийрим бар болчу. Ар бир баланын жөндөмүнө жараша. Ал жерде ошол эле баланын таланты жана маданий ийримдерден баштап так илимдерге чейин ошо робототехниканын бир нече түрлөрү. Ошол робот менен иштөө, андан кийин IT системасы, ошол эле жасалма интеллект менен иштөө, балдардын багытына жараша, спорт, баланын ден соолугу болуш керек да, спорттун түрлөрү, ар түрдүү түрлөрүнө жараша, кол өнөрчүлүктүн, азыр Маариф билим берүү комплексине барсаңыз укмуш бир кол өнөрчүлүктүн түрлөрү бар. Көргөнсүзбү, жанагы жүн менен иштеп сүрөт тартуу боюнча эң жакшы алдыңкы бир мугалимдер жумушка алганбыз да, ошолор балдарды өнүктүрүү үстүндө иштеп атышат да. Анан ошол ийримдердин натыйжасында жана башында эле сөзүмдө айтып кеттим, баягы дүйнөлүк Технофест деген конкурстар бар да. Түркияда өткөн бир нече Технофесттерге катышып келишти, ийгиликтери проекттер менен катышып келди. Казакстанда өткөн проекттерге катышып келишти. Булар демек балдардын келечегине түзүлгөн шарт. Ошол сыяктуу эле бизде сапат билим берүү мекемелеринде дагы кружоктун бир нече түрлөрү бар. Дагы буларды көбөйтүү, анан көбөйтүп эле койбой, ошо кружоктон сабак берген, баланы үйрөткөн сапаттуу кадрлар менен толуктоо, мүмкүнчүлүктөрүн ачуу баланын. Бала деген талант, бир ачылбаган сандык, жана ачылбаган сандыкта бычылбаган кундуз бар дейт го бала. Ошон үчүн комплекстүү тарбия, билим тарбия деген маселе ошонун да, баланы комплекстүү тарбиялаш керек. Ал бир эле олимпиадист болуп, бир эле багытта окуу менен кечке кете берсе, ал баланын психологиясында бир башкача дүйнө жашап калышы мүмкүн да. Социалдашуусу да керек да, ошон үчүн дайыма бизде жатаканада жаткан балдарга дем алыш күндөрү ар кандай иш-чаралар, кезүүлөр, мына жер таануу боюнча дагы бир топ, мисалы Маариф билим берүү комплекси тынымсыз биз ошол жаңы окуу жылына план түзүп атканда ар бир предмет өзүнүн планына киргизет. Өндүрүш экскурсиялары, химикпи, физикпи, кайсыл жерге алып барат. Химия сабагынан мисалы Бишкек шаарында кайсы завод барбы, фабрика барбы, эмне бар. Ошол жерге ошол предметтен балдарды алып барып, экскурсия кылдырып, жеринде көрсөтүп, визуалдуу бая көрүш керек. Ошол сыяктуу эле да, мисалы анан тынымсыз жолугушууларды өткөрүү, акындар менен, жазуучулар менен, илимпоздор менен. Демек бул мектептин негизги жасай турган жумушу да. Мындай жаңылык деле болбош керек, бул биздин жасай турган бир милдеттерибиздин бири болуш керек да. Ошондо биз баягы глобалдашуу заманына, шартына ылайыкташкан инсанды жетилдире алабыз, тарбиялай алабыз. Жакшы айтып өттүңүз. Анан ушу сиз айтып атсаңыз, мен дагы окугум келип кетти. Шарттар тууралуу айта кетсеңиз, кабыл алуу шарттары кандай? Кабыл алуу шарттары дерлик учурда кабыл алыш бүттү. Бизде апрель айынан башталат. Сапат билим берүү мекемелерине 7-класстан баштап сынактын негизинде квота бар. Ал эми Маариф билим берүү комплексине 1-класстан 6-класска, 5-класска чейин, 1-класстан 4-класска чейин негизи аңгемелешүүнүн негизинде кабыл алынат. Эгер орун болсо, бизде балдардын 1 класстан 20-дан ашпайт, ашпаш керек, анткени жакшы сапаттуу билим тарбия болуш үчүн орун болсо, аңгемелешүүнүн негизинде, психологдун аңгемелешүүсүнүн негизинде бала кабыл алынат. Ал эми 5-класстан баштап бизде магис деген сынак бар. Жалпы Түркияда Маариф билим берүү системасында дүйнө жүзү боюнча өткөрүлгөн сынак. Ал дагы ошол апрель айларында, май айларында пландаштырат. Ошол жерде балдар келип, каалоочулар жалпы эле Кыргызстандын кайсы бурчунан келбесин, келип Маариф билим берүү комплексине келиш үчүн белгиленген күнү атайын арыз беришип, келип тест тапшырышат дагы. Ошол тесттин негизинде эң жогорку алган балдарга кайсы бир чекте 10 балабы, 20 балабы эң жогорку балганга стипендия берилет. Алар кабыл алынат мектепке. Андан сырткары социалдык баягы муктаж жеңилдетүүлөр менен кабыл алынат. Ошондой жакшы окуган балдар, бирок үй бүлөлүк шарты ошого туура келбеген балдар атайын комиссиянын чечими менен кабыл алынат. Сынактын негизинде кабыл алынат да. Анткени ошол сынактын негизинде орун аз. Окуйм деген көп. Акылуу да, эми жеке мектеп болгондон кийин акылуу, анткени өзүнүн баягы чыгымдары, жакшы сапаттуу билим бериш үчүн, мугалимге жакшы шарт түзүш үчүн бул эми жалпы эле жеке мектептердин негизги бир багыты ошол да. Бирок Маариф билим берүү комплекси, Маариф фонду коммерциялык максатты көздөбөйт, акча таппайт.
Ал түшкөн каржыдан эч кандай өзүнө баягы киреше катары эсептеп, анан ошол максатты көздөбөйт. Өзүнө жумшайт, анан кошумча Түркия Республикасынан дагы көп каражаттар инвестиция катары келип атпайбы учурда. Эми ошол мектепти өнүктүрүү, балдарды өнүктүрүү, мугалимдерди өнүктүрүүгө сарпталуучу каражат. Ошондуктан баягы сынактын негизинде кабыл алынат балдарыбыз. Анан убактыбыз да тарып бара жаткан экен. Сизге азыр мен эркин микрофон берейин. Кайсы суроону бербей калдым, кайсын айтайын деп келдиңиз эле. Азыр сизге мүмкүнчүлүк. Эми негизинен бардык эле баягы эмне айткыбыз келген нерсени айттык окшойт. Буюрса Мариф анан Сапат биргелешкен баягы жумуш, алдыга койгон жумуш буюрса келечекте өзүнүн абдан чоң натыйжасын көрсөтөт деген ишеничти айта алабыз. Эң негизгиси бизге ата-энелердин, окуучулардын, ошол билим берүү комплекстеринде, биздин мектептерде иштеп жаткан мугалимдердин ишеними керек, алардын аракети керек. Биздин эң негизги максат бул биргелешип аракеттенүү. Анан эмне мүмкүнчүлүктөр болсо, бул Мариф Сапат биргелештиги бул чоң мүмкүнчүлүк, чоң шанс. Бул чоң билим берүүдөгү эми 17 мектепте деле 18 мектепте Мариф менен 18 мектепте канчалаган окуучулар окуп атат, канчалаган ата-энелер үмүт кылып атат балдарынын келечегине, канчалаган мугалимдерибиз иштеп атат. Булар дагы Кыргызстандын экономикасын, билим берүүсүн, маданиятынын бир бурчун көтөргөн чоң бир курамда бөлүк. Ошондуктан бул Кыргызстандын келечеги деп айта алам. Кыргызстанга түзүлгөн чоң мүмкүнчүлүк Түркия Мариф фондунун Кыргызстандын билим берүүсүнө кошуп жаткан чоң салымы деп айтсам болот. Чоң рахмат. Урматтуу биздин көрөрмандарыбыз, белгилүү болгондой, кичинекей балдарды алар биздин келечегибиз дейбиз, бирок алар келечекте кандай болуп чыгышат, бул чоңдордун колунда экенин эч качан унутпайлы. Бүгүн сиздер менен биргеликте Кыргызстанда билим берүүдө жаңы баскыч Мариф Сапат биригүүсү жана жаңылануулар тууралуу маек курдук. Бүгүнкү биздин студиябыздын мейманы Кыргызстан Мариф фондунун башкы мүдүрүнүн орун басары Кыялбек Акматов болду. Сиздин бүгүн биздин студиябызга келип маек куруп бергениңиз үчүн сизге чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ал эми урматтуу көрөрмандар, кайрадан эфир толкунунан көрүшүп угушку чакта аман туруңуздар.